Эми дыйкан фермерлер 12% менен насыя алышат. Бул жеңилдетилген кредитти дыйкан Камилжан Абдуллаев да 3 жыл мурун 6% менен алган. Ал 3 гектар жер аянтына жүгөрү беде айдайт. Бул жылы да жер иштетүү аракетин азыртан баштап, насыя алуу үчүн банктарга кайрыла баштаган. Бирок пайыздын кымбаттыгы дыйкандар үчүн оорчулук жаратып, айрым чыгымдарды актабай калат деп кооптонуп турат. Ошентсе да кредиттер кечеңдебей өз учурунда элге жетсе дешет. Эми биз миллион алганыбызда 6% неме кылганбыз, 6% менен алганбыз. Эми быйылкы жылда айтылат 12% деп. Ал 12%тин эми немесин билип атабыз, 12% сал оорураак келсе деле мүмкүн элге. Элге канча арзан болсо ошончо жакшы да. Алган нерсесине. Булар немеден ушу 7 миллиард ажыраткан ошону тезирээк беришке аракет кылса, о деле жакшы. Азыр эми адамдар документ туруп атат, баары бирден. Бирок 7 миллиард жетпейт. Кыргызстанда канча эл бар? Көп адам документ турулап туруп, документ банктарга калып кеткен күндөр көп болгон. Быйыл дыйкан фермерлер үчүн 7 миллиард сом жеңилдетилген насыя 12% менен берилери маалым болду. Бул жылы кредит ала тургандардын тизмесин мурда ал электер гана толуктайт. Ал 2 жылдык мөөнөткө берилет. РСК банкы жана Айыл банк аркылуу. Насыялар 150 миң сомго чейин, күрөөсүз 500 миң сомго чейин күрөөнүн негизинде берилет. Ал эми льготный период деп коет, биринчи пайызын гана төлөп, основной суммасын кийин 3 айга чейин льготный период берилет, а жылдагысы 6 айга чейин болчу. Ушундай айырмачылыктар бар. Күрөөдө турбайт деген справканы гана алып келсе, калган бүт документтерин биз бул жактын түндүк системасынан эле өзүбүз чыгарып алабыз. Эч кандай көйгөй болбойт деп ойлойм. Ал эми просрочкалар боюнча ал дагы эле бойдон калууда, анткени дегенде өзү добросовестный клиенттер болбосо, алар төлөбөй коюшу мүмкүн деген бир коркунуч менен биз ал маселелерди карайбыз. Ар бирине индивидуалдуу түрдө жеке көз караш менен комитеттин чечими менен чечип берсек болот. Быйылкы жылы өкмөт насыя берүүнүн көлөмүн көбөйттү. Былтыркы жылы 8 миң адам алса, быйыл 20 миңге көбөйткөн. Жаңы талап боюнча алуучу дыйкандардын тизмеси да өзгөрөт. Анда мурда жеңилдетилген насыя алгандарга берилбейт. Мындан улам министр Бакыт Турубаев дыйкандарды кооперативтерге биригүүгө чакырды. Ал дыйкандар кооперативтерге кошулса, насыя берүү оңой болоорун белгилейт. Кредит баарына жетпейт, ачык айтайлык. 500 миң дыйкан бизде бар экен. 1 гектар жерди дагы ээси алдагы дыйкан экен. Бирок баарына жетпей атты. Мен аны бая көзөмөлгө алам, жаңы тизмеге кире турган жаңы адамдар кирсин деп аны көзөмөлгө алабыз. Ана эмне үчүн мен бая айтып кеттим. Биз баардыгына бирден бере албайт экенбиз. Биз азыр баягы айтып кетпедимби, кооперация кылып, ким кооператив болсо ошого жеңилдетилген кредиттер беребиз. Ошондо бир кооперативде 50 адам болсо, мына ошо кооперативге беребиз дагы 50 адам камсыз болуп калат. Былтыр айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорун алкагында дыйкандарга 3,3 миллиард сом насыя берилген. Бирок каражаттар дыйкандардын колуна өз учурунда жетпей сынга алынган. Бул катачылыктарга кайрадан жол бербей көзөмөлгө алуу сунушу айтылды. Биздин дыйкандарга, айылда дыйкандарга көбүлөр жетпей жатат. Ошону быйыл жакшы көзөмөлгө алып бербесеңиздер, былтыркыдай болуп калбасын. Анан Бакыт Эргешевич, былтыр өзүңүз билесиз, бул жерде бардык депутаттар дыйкандарга кээ бир кредиттер буудай пышканда бериле баштаганда, мындай жакына кеч калган. Быйыл ошону кечиктирбей, эртерээк берсек, ошондо биз мындай жетишебиз да. Дыйкандар дагы ошол кредит алып эртерээк эгин алат. Ошондуктан сөз түрдө эртерээк бериңиздер. Учурда Ош облусунда жазгы талаа иштерине даярдыктар башталган. Дыйкандарды жер семирткич үрөн менен камсыздоо аракеттери көрүлүүдө. Ошондой эле айыл чарба кооперативтерин түзүү маселелери ишке ашырылууда. 15ке жакын, 15тен ашуун деп айтсак болот, симпоздор иш алып барат. Ошол эле учурда айыл чарба кооперативтери бар, асыл тукум мал чарба жаатында дагы иштер кетип атат. Азыркы учурда ошо айыл чарба кооперативтерини жанагы МТСтерди түзүү боюнча бир топ тапшырмалар келген. Алардын үстүндө бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Быйыл буйруса, мындай дыйкандарга күйүүчү май, ошол эле үрөн, минералдык жер семирткичтер боюнча маселе жаралбайт деп
айтсак болот. Буга чейин жеңилдетилген насыя 6%дан мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү багыттарына берилип келген. Кыргызстанда дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү 2011-жылы башталган. Эске салсак, 2022-жылы бөлүнгөн насыянын теңи гана берилгени белгилүү болгон жана буга байланыштуу жогорку кеңеште дагы маселе көтөрүлгөн. Өлкөдө жалпы 500 миңден ашуун дыйкан бар. Алмагүл Эрке, Байгызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.